Жаллаватта жаңы үйлөнгөн 2 жаш акчасын тойго эмес, муктаждарга жардамга жумшады. Жаш үй бүлө психоневрологиялык ооруканага 100 000 сомдук жабдык алып берди. Аларды ата-энеси дагы, дос туугандары дагы колдоодо. Толугураак кабарчыбыз Талгат Абжалил уулунан угалы. Өзгөн районунун Чаңгет айылынын тургуну Тынчтыкбек менен Зиягүлдүн үйлөнүү тою муктаждарга жардам берүү менен башталды. Жаштар тойго деген каражаттын бир бөлүгүн Жаллабаттагы балдардын психоневрологиялык мекемесине сантехникалык жабдууларды алып беришти. Тойдун ордуна ресторанга кеткен акчанын ордуна ушул бир пайдасы тийсе экен. Ресторанга деле көп адамдар келет. Анан ал жерге ачтар келбейт, оорукчандар келбейт, муктаж адамдар келбейт, жалаң эле токтор келет, жеп кетет. Акча жөнүндө ысырап болот да. Анан бизге ой келди, ошол кеткен акчаны муктаждарга жетсин депчи. Той аштарды, өлүм житимге сойгондорду азайталы депчи. Анан биз ошол тойго кеткен акчанын бир бөлүгүн бул жака бөлдүк. Келип сурадык, сурасак эмне керек, эмне силерге эң керектүү нерселерди айтты булар. Ванна ошол балдар, оорукчан балдар жуунганга сантехникский нерселер керек дегенден ошолорду алып бердик. Тынчтыкбек Европадагыдай тойдун чыгымын азайткысы келет. Кыргызстан экономикалык жактан аксап жатканда той аштардагы ысырапкорчулук күчөп жатат деген ойдо. Анын келинчеги Зиягүл Нокен районунун тургуну. Ал жолдошунун идеясын колдоду. Зиягүл тойго чыгымды коротуунун ордуна айылдашына каражат бөлгөн. Айылдашы чет өлкөгө барып, операция жасатуу үчүн акчага муктаж болуп жаткан экен. Мен мурунтан эле ойлонуп жүрдүм, бир кайрымдуулук кылсам депчи. Анан ошол эмнеге болбоско, ошол тойдун ысырапкерчилигин азайтып, сарамжалдуулук менен баягы колдонсок кеткен каражатты. Балдардын психоневрологиялык мекемесине жардам берген жарандар көп, бирок үйлөнүп жаткан жаштар жардам берип, кайрымдуулук кылган алгачкы көрүнүш болду. Ушулай эсибизге келбептир биздин. Эң азыр толкунданып турам, бул балдарды көрүп өтө эме менен турам, өтө жакшы ойду ойлоп, өтө жакшы идея кылып келишкен. Азаматсыңар, рахмат силерге. Акыркы күндөрү той аштарга келген адамдардын санын жана мал союуга чектөөлөр киргизилип жатат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад.